атанын жаш сөзү бар эле. Ымдык ат айтпаган дары барбы? Өзгөрүз тоосун чары барбы? Эзелден элдин уту сыйга тутуп, сыйбайбыз биз. Күмүш сакал, күмүш чачтуу кайгылар демекчи. Ата-энең өлсө өлсүн, ата-энең көргөндөр көрсүндөр. Ошо ата-энемди тааныган адамдар менен жазсыздар барыңыздар. Biz ошо сиздердин барыңыздан келип келгениңизден чын жүрөктөн ыраазыбыз. Мен апам биз деген азыр биринчи ачылыш кылабыз деп айта албайбыз. Неге дегенде апам эне катары, аял катары өзүнүн милдетин ишара аткарган адам болгон. Апам эң биринчи башатын ачып кетти эле. Кыргыз мектептен атамдын кабинети ачылды эле. Анан 2013 ачылса, жок мен кайсы жылы ачылганын заңга 2007 ачылса керек. 2020 жылы карантин учурунда кабинет жабылып калды эле да. Себеби дегенде ошончо жыл учурунда балдарды сабак берген кат эмес, өзүнчө кабинет эле. Анан өтө сейрек адамдар кирчү, көп иш-чара өтүлбөй калды. Бирок ачылганда аябай даңазалап, аябай сонун ачтык элек. Анан ошо карантин учурунда кабинет жабылып калды эле. Анан ошондо мен кичинекей кезимде ал нерсени баалабай түшүнбөгөн болсом, анан кийинчерээк ошо атам кабинетин апам ушинтип баштады эле, ошол нерсени токтоткош керек деп, ошол нерсени кайра улантууну чечкем. Анан эми бул биздин ошол мектептен класстыкты сурап, ошол мектеп үчүн кылабы дегенин себеби, ошо балдар бизге ошо өзүм бул мектепте президент болгондуктан, бул балдардын немесине, билимине аз да болсо салым кошолу деген нерсени өзүм башында аракет кылып келгем. Мына медет азыр оператор жигит менен биз жумгал жаштар бордорунда активист болуп иштеп, эл үчүн кызмат кылганга аракет кылып, ошо мектепте окуп жүргөн кезде эле ушундай болчу элек. Анан ошо апамдын жолун жолдойм деген максатта ошо кайра экинчи классты ачканга аракет кылып жатабыз. Сиздердин баарыңыздарга, ошо биздин жаштыгыбызга ачканыңыздарга чоң рахмат. Абдан ыраазыбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ушу сиздерди ата-энеңизди сыйлаганыңыздар бул биз үчүн өтө чоң сыймык. Абдан жакшы сөздөр уктум. Мен аябай толкунуп турам. Тиги апамдын дайым айтып жүргөн сөзү бар эле, бала ким деген. Ошону айтып коеюн. Айтам деген апам ошо атамды сыйлагандар үчүн ошо атамдын ушул сөзүн айтып жүрчү. Бала ким? Үйүң сенин түптөгөн, бактың сенин бүтпөгөн. Баа жетпеген байлыгың башка жакта бүтпөгөн. Тууң бедер бел кылар, тууган таа бел кылар. Чачылганын жыйнарың, чаркайланып сыйларың. Жаман айтпай жакшы жок, жашоом бүтсө ыйларың. Күйүп турган күнүтүн, келечегиң, үмүтүн. Өчүрбөстөн атыңды өйдө кармап жүрөшүң демекчи. Ушул атамдын, апамдын атын өйдө кармап өтөп жүргөнгө аракетибизди кылабыз. Өзүбүз шаарда болсок дагы бирок чымчык учу өскөн жеринен таанылат дейт. Ошо өзүбүздүн учу өскөн жерибизди таанып, өзүбүздүн элибиз үчүн аракет кылганга колубуздан келишинче аракет кылабыз. Ошо менен колдоп, ошо мени ушул иш-чараны чогуу уюштурганга толугу менен көмөк болгон менин бир тууганыбыз менин Аскардон. Ошо бир туугандарым бар, биз барбыз. Ошолордун аркасы менен ошондой бир чоң жакшы иш-чараны уюштуруп отурабыз. Кудайым буйрса, азыр саат 12-де Куран окутууга Оман кафесине бардыңыздарды чакырабыз. Андан тышкары дагы бир жакшы жашан, ошо апам деген боз үй, өзү менин көзү төрөсүндө мен үчүн боз үй жасады эле. Анан кийисин жарымына чейин жетип бүтпөй калды эле. Ошол мен ушуга чейин кылып келген аракетим ата-эненин аманатын аткаруу. Биз кайсы убакта болсок, ата-энемди сыйлаганыбыз бул ата-эненин аманатын аткарганыбыз. Атамдын ыры чыкпай калды эле, атамдын ырын чыгарганга аракет кылдык. Замир Токонбаев атамдын баласы Тубан Токонбаев азыр ырдап жүрөт. Анан экинчи аманат эле бул апам ошо өзүнүн боз үйү ошо калып кетти деп аябай өкүнүчтүү калды эле. Ошол боз үй бүтпөй калды эле. Ошол боз үйүн бүтүрүп, ал ошо боз үй азыр Сокол кинотеатрынын алдына тигилди. Ошол тигилген боз үйдүн ичинде азыр менин жубайым ошо апама арнап кийистен сайма менен выставка жасады. Ошо выставкага саат 2-де болот. Келип катышып көрүп кетсиңиздер. Андан тышкары үчүнчү ошо Сокол кинотеатрында биз ошо апабызга арнап сулуулук конкурсун жарыялап элек. Ошо сулуулук конкурсу саат 3-де болот. Ага да катышып берип кетиңиздер. Баарыңыздар ушу келип келгениңизге рахмат. Андан тышкары ушу мектептин директору Мирон агайга сизге чоң ыраазычылык билдирем. Ошо биздин сурамычыбызды биздин
орындатқаныңызға мына ошо аз да болсо бул эки картинаны кабыл алып коюңуздар, жамаатыңыздар менен отейкоңуздар. Мектептин маселесине берип, бирек катары тартып коюңуздар, бизден болсун. Ошо класстын мугалимине кошумчадан. Ошо кабинетке кошумча болсун. Анан ошо бизден сизге ошо кабинет аманат. Кудайым буюрса, ошо атамдын кабинети ошентип дайыма жадырап турсун. Биз да ошону жасап колдоо келишинче аракет өткөрүп турабыз. Анан буга чейин ошо жана айтып кетти, мектепке коопсуздукка видео наблюдение койду. Ошо агайга да айтып атам, толугу менен мисалы азыр коркунучтуу заман болуп атат. Ошол коркунучтуу заманда ошо өзүбүздүн саныбызды баарына кошуп айтуу керек. Да, мындан ары ошол нерсени күчтүккөнгө мен жардам берем деп өзүмдүн убадамды бердим. Ошо силерге чоң рахмат. Колунуздан келген аракетти кылам. Сизге буйрук бергениңизге, ошол кантты эметкениңизге чоң рахмат. Сыртта бияка чачылып кетти, ошо чачыладан анан сыртта фуршетибиз бар, ошодон дагы остип кетиңиздер.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا حسنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجعل راسي بالسعادة والحمد نردين وزعم الشدة ربنا وارشدك اللهم انجحنا جنة المشاهدة بنا صلاة تعالى بما يجيب بما الشفاء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين. Atamның китебин апам аманат кылып чыгарам деп канча аракет кылып жүрүп, ошо Кулбараков автомобиль деген бакебиз ошонун жардамы менен 580 миллиард кылып чыгарды эле убагында. Ошо аманатын аткарып, элдерге таратып берем деп жүрүп көз өтүп кетти эле. Андан бери ошо канча убакыт өттү, апамдын аманатын аткара албай жүрдүк элек. Мына ошо бүгүн аманатын аткарып, атамдын кабинетин ачтык. Апамдын сулуулар конкурсун жарыяладык. Ошо атамдын китебин элдерге таратып, Кудайым буйрса ошо апамдын аманатын толугу менен аткарууга аракет кылып жатабыз. Жана ошо апамдын бүтпөй калган боз үйү бар эле, ошо боз үйүн жасап бүтүрдүк. Ошо арбагы ыраазы болсун. Колубуздан келишинче ошо ата-энебиздин арбагынын сыйлаганыбыздан ата-энебиз үчүн баардык аракетин, аманаттарын аткарууга аракет кылып жатабыз. Келип берген элдердин баардыгына чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Айнаш Сапаралиева 1949 жылы 31 декабрда Жумга районунун Чаек айылында туулган. 1971 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин бүтүрүп, 1973 жылдан 1996 жылга чейин Кыргыз мамлекеттик тарыхый музейинде улуу илимий кызматкери болуп, этнография илими боюнча кыргыздын турмушун, тарыхын изилдеп жана көргөзмөлөрдү даярдап көрсөтүп келген. Өзгөчө көргөзмөлөрдүн ичинен Франциянын Сежюз, Селамбер, Гавр, Кан, Ле-Ман шаарында болгон көргөзмөлөрдүн жабылышы Айнаш Сапаралиевага милдеттендирилген. Ал көргөзмөдө 217 экспонат 3000 кг салмакта 23 ящикке салынып, ошол кездеги сом менен 115 000 сомдук буюмдарды толук алып келген. Францияга барган мезгил өтө жемиштүү болуп, ошол көргөзмө чыгармачылык иштери боюнча 2 китеп, 1 журнал, 1 комплект открыткага сүрөттөрү чыккан. 1978 жылы Кочкордун музейи ачылганда 1800 этнографиялык экспонаттарды КПК негизги китептерине түшүргөн. 1998 жылдан 2014 жылга чейин Жумгал райондук тарыхый этнографиялык музейинде директор болуп иштеди. Жумгал районунун тарыхый этнографиялык музейинде Жумгал районунун тарыхы, белгилүү инсандар жана ар тараптуу темада көптөгөн көргөзмөлөрдү ачты. Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинин бир нече грамотасын, Өзбек Республикасынын грамотасын жана маданияттын мыкты кызматкери деген наамды алган.
2017-жылы 22 октябрда дүйнө салып, артында уулу Эрмек, кыздары Бактыгүл, Элнура, Жылдыз жана неберелери калды.